Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык жана амандык каалайбыз. Ассаламу алейкум. Сиздер ободо орозо көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Туткан орозоңуздар кабыл болсун деген жакшы бир каалоо тилек менен көрсөтүүбүздү баштайбыз. Садака бул өмүрдү узартуу менен бирге түрдүү балеелердин алдын алат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дал мына ошол садака. Азыр орозо айы болгондуктан фитир садака боюнча, зекет боюнча биздин көрсөтүүбүзгө келген конок менен бирге маек болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Көрсөтүүбүзгө келген конокту тааныштырайын. Биздин сыйлуу коногубуз Фархат Ажи Юсупов, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Туткан орозоңуз кабыл болсун. Амин, бирге болсун. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Альхамдулилля. Чарчабадыңызбы? Жок, чарчаган жокпуз. Биринчи күн адаттагыдай, Кудай буйруса, альхамдулилля. Баарыбыздын орозобуз кабыл болгон болсун. Көрсөтүүбүздүн башында айтып кеттик. Бүгүнкү биз ушул бир ай бою көрсөтүүгө чыгабыз, түрдүү темалар менен. Бүгүнкү темабыз ушул садака, фитир садакалар боюнча болмокчу. Эми садака дегенде эле биз баарыбыз билебиз. Бирөөгө жылмайып коюшуң деле садака, жердеги жаткан бирөөлөргө тоскоолдук жараткан нерсени алып койгону деле садака деп айтабыз. Эми бүгүн келиңиз ушул нерсеге биз кененирээк токтололу. Садака деген эмне? Дагы бир эле жолу. Садаканы кимдер берет жана кимдерге бериш керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, сумма ама ба'д. Биринчиден бардык мекендештерди орозо айы менен куттуктап коелу. Алла Таала кармаган орозолорду кабыл кылсын иншалла. Бул айды ошол бардык мусулмандарга берекелүү кылсын. Экинчиден силердин жамаатыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой жакшылыктарга бир көпүрө болуп берип атасыздар. Ошол мекендештерибизге ошол бир дини болгон маалыматтарды жеткирүүдө өтө чоң салымды кошуп атасыздар. Алла Таала кабыл кылсын, сизден ыраазы болсун. Садака маселесин айта турган болсок, Алла субхана ва тааля адам баласын негизинен биз бул нерсени көп угабыз, көп жерлерде айтылат, мечиттерде айтылат, башка жерлерде айтылат. Зарият сүрөсүндө Алла Таала айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсандар менен жиндерди бир гана мага кулчулук кылышсын деп жараттым дейт Алла Таала. Жана кулчулукту кандай жол менен аткарыш керек? Аларды биздин ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу бизге ошол кулчулуктун эрежелерин жөнөткөн Алла Таала. Үйрөтүп кеткен пайгамбарыбыз бизге. Анан бул аяттын маңызына токтолгон учурда ошол Ибн Аббас деген өтө улуу залкар аалымдарыбыздын бирөөсү, сахаба, эмне деп айткан? Ошол кулчулук деген сөздүн лиябудун арабчасында, лиябудун ошол кулчулук кылуу деген деп которобуз. Ошону тафсир кылганда, чечмелеп бергенде лиярифун деген сөздү колдонот ошол жерде. Лиярифун деген сөздүн мааниси мени таанып билишсин деп жараттым деп айтат. Ошол таанып билүү бул Алла Таалага жакындоонун, Кудай Таалага жакын болуунун бир процесси болуп эсептелет. Ошол процесстерден бирөөсү өтө баягы жөнөкөй тилинен айта турган болсок, ракета сымал болгон. Адам баласы ошол бир амалды аткара турган болсо, Кудай Таалага өтө тез ылдамдыкта, өтө эффективдүү түрдө Алла Таалага жакын болот деген эме. Ал эмне дегенде, ал садака ибадаты болуп эсептелет. Мисалы, ибадаттарыбыз көп. Биринчи садака бул ибадат дегенде түшүнүш керекпиз. Ибадат өтө көп. Мисалы, намаз деген ибадаттарыбыз бар. Азыр ошол ибадаттардын улуулардан бирөөсү орозо ибадатындабыз. Ошол сыяктуу ибадаттар, ошол садака биринчиден бул бир ибадат болуп эсептелет. Ибадат деген сөздүн мааниси ошол аяттагы кулчулук, Кудай Таалага кулчулук деген маанисинде. Садака бул адам баласынын Алла Таала ыраазычылыгы үчүн кандайдыр бир, бул айырмасы жок. Бул материалдык жагдан болушу мүмкүн.
Бул адам баласынын физический жагынан болушу мүмкүн. Адам баласынын моралдык жагынан болушу. Кудай Таала үчүн бирөөлөргө ыроологон бир жакшылыктар болуп эсептелет. Ошол садака деп аталат. Мисалы, сиз айтпадыңызбы? Ошол бирөөгө бир жылмайып койсоң дагы бир эмне болуп эсептелет экен. Садака деп эсептелет. Ошол демек эмне бир жакшылык тартуулоо болуп эсептелет. Садаканын башында Алла Таала Кур'анда айтат. Мисалы, биз мусулмандар эң биринчи ирет бир дини кандайдыр бир маселеге келген учурда эң биринчи жообубузду Курандан издеш керекпиз. Куранды таба албасак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө издейбиз. Анын аалымдардын сөздөрүндө издейбиз. Мисалы, садака маселеси боюнча келгенде, Кудай Тааланын аяттарында садака деген сөз 19 жолдон ашык Куранда айтылат. Садака деген сөз ошол лексикалык маанинде ас-садакату же болбосо ас-садакат деп келет Куран Каримде. Ошол садаканын ошол Курандагы садаканын эң биринчи ирет садака деген сөздөн Кудай Таала эң биринчи ирет эмнени максат кылды? Садака сөз аркылуу Кудай Таала эмнени дегиз келди? Ошол жакшылык ыроолонгон, ошол элге ыроолонгон Алла Таала үчүн элге берилген жакшылыктардын, кылынган жакшылыктардын кайсы түрү деген маанисинде суроо туулат. Ошондуктан Куранда көптөгөн аяттарда садака деген сөз өтөт. Ошол садаканын эң биринчи ирет садакалардын башында эмне турат? Ошондой деп суроо берсек жакшыраак болот. Ошол садакалардын башында Курандагы садака деген сөз менен келген маани зекет деп аталат. Зекет өзүнчө келген, бирок ошол садаканын эң биринчи Курандагы мааниси зекет деп аталат. Зекет бул эмне? Ошондон баштасак, бир садаканын ирети менен кетсе, анан битир садакада келген болобуз иншалла. Зекет бул эмне? Зекет бул адам баласынын, мусулман болгон адам баласынын мал мүлкү нисаптап коебуз. Мал мүлкү нисап өлчөмүнө жеткен болсо, ошол нисап өлчөмүнөн Алла Тааланын ошол пайгамбардын көрсөтмө ошол жолдомосуна жараша 41 бөлүгүн, мал мүлкүнүн 41 бөлүгүн бөлүп туруп, эмне кедейлерге, алда өзүнчө масрафу закат деп коебуз. Ар бир адамга бериле бербейт зекет. Зекет берилүүчү инсандар бар. Зекет берүүчү инсандар бар. Ошол берүүчү бул ким дегенде, берүүчү биринчиден бай болуш керек. Бай болгондордун үстүндө зекет берүү милдет болуп эсептелет. Ошон үчүн биз айтабыз, ислам эмнеден турат? Ислам 5 түркүндөн турат. Исламдын 5 ошол эмнеси бар? 5 шарты бар бизде. Шахадат келмеси бар, намаз бар, орозо бар, анан ажылык бар, алардан бирөөсү зекет. Бул үчөөсү адам баласына таандык. Мусулман, ар бир мусулман буну аткарат үчөнү. Экөөсү болсо бул эмнеге таандык болот? Ошо материалдык абалына жараша болот. Материалдык абалы кандай өлчөмгө алынат? Нисап миктары деп коебуз. Нисап өлчөмү деп коебуз. Нисап өлчөмү бул 85 грамм алтындын баалуулугунда бар болгон бир мал мүлк. Бул алтын болушу мүмкүн, күмүш болушу мүмкүн. Анан айвандардан да берилет кээ учурда, буну тактап туруп эмеге караш керек, фикх китептерге карап туруп, молдого барып туруп эсептеген учурда менин мынчалык малым бар, мынчалык дүйнөм бар, мынчалык байлыгым бар, бунун канчасын зекет бериш керекмин деп. Бирок суроо биринчи ирет зекет мага парзбы же парз эмеспи деген нерсеге биринчи жообуну берип туруп, андан кийинки кадам уже эмне болуш керек? Зекетти кандай бериш керек деген маселе кетет. Ошол бирөөгө зекет парз болуусу үчүн биринчи айтылат хаваижул аслия деп коебуз. Негизги муктаждыктарды жойгондон кийин, негизги муктаждыкка эмне кирет? Негизги муктаждыктарга үй кирет. Мисалы, жашай турган үйү кирет, мине турган машинеси кирет ал жерге. Анан күнүмдүк турмушта короткон ошол акчасы кирет. Карыздагы ошондон бирөөгө карызы бар болсо, мисалы, ал карызды биринчи ошолорду чыгарат. Мал мүлкүнөн булардын баардыгын чыгарып туруп, анын калган ошол байлыгы 85 грамм алтын менен барабардык деңгээлде эквивалентинде бар болсо, азыркы учурда муфтияттын белгилеген бир суммасы бар, 127 000 сом. Ошол 127 000 сому бар болуп, ошол 127 000 сомдун үстүнө 1 жыл өткөн болсо,
кабыл деп коебуз. 1 жыл өткөн болсо, ошол 1 жыл ичинде кемейбе шарты менен кемейбеди такыр эле, бирок көбөйдү. Же болбосо ошол бойдон турду мисалы. Мына ошонун 1 жыл өткөндөн кийин ошол 127 миңнин 40 бөлүгүн эмне кылат? Ошол зекет иретинде эмне кылыш керек? Чыгарып туруп зекет иретинде таратыш керек болот. Садака иретинде таратат. Ошол садака деп аталат негизинен. Садака болот. Бул жалпы өкүм ошондой болот. Кечиресиз. Бул азыр жеке бир адам боюнча айтылып атат да, бир жеке бир ишкана же бир бизнесмен ала турган болсок, бул деле ошондой нерсе каралат, Ошондой жеке ошол бизнесмен дагы бул зекет маселеси өтө татаал маселе да. Бизнесмен дагы эмне кылат? Мисалы, мал мүлкүн жалпысын эсептейт. Канча состояниясы, суммасы канча. Ошол суммасын эсептейт. Эми сумманын ичинде зекетте эсептелген мал мүлк болот, зекетке эсептелбеген мал мүлк болот. Мисалы дейин, бирөөнүн бир фирмасы бар болсо, ошол фирмасы болобу, же болбосо өндүрүштүк бир жайы бар болобу, ал жердеги мисалы эмне оборудование болот, башкалар болот, сырье болот, булар баардыгы эмне эсепке алынбайт. Буларды чыгарат дагы, андан кийин оборотто болгон акчасын, товары болбосо товарын, сырьёсу болсо сырьёсу менен кошо болуп эсептелет. Алардын баардыгы эсептеп туруп, чыгарып туруп, эгерде накталай бар болсо накталай чыгарат, жок болсо анда эме менен чыгарса болот, товар менен чыгарса болот. Иши анын процесси өтө эме. Бул өзү мындай деп айтылат да, баягы эми биздин мекендештерибизге маалымат иретинде берип атпайбызбы? Зекет берген учурда негизинен адам баласы өзү эсептебесе жакшыраак болот. Себеби дегенде жаңылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн билген бир молдокейге, адисти барып туруп, мына меники мындай иштерим бар. Менде мындай бир маселем бар. Мынчалык состоянием бар. Бул состояние кандай зекет бериш керекмин деп барып сураса жакшыраак болот. Ошол жардам менен берсе жакшыраак болот деп ойлойбуз. Эми экинчи бир бөлүккө эмете турган болсок, зекет кимдерге берилет? Тоба сүрөсүнүн 60-аятында Кудай Таала ошол зекет берилүүчү 8 түрдү инсандын атап койгон да Алла Таала Куранда. Ошон үчүн ошол аятта айтылат: "Астагфирулла, иннамас садакат". Караңыздар, садакат деген сөз келип атат. Бул жерде садакаттын максаты дегенде алар баары бул зекет дейт. Иннамас садакату, садака, башка айтканда которо турганда зекет кимдерге? Бир гана, иннама бир гана. Кимдерге берилет? Иннамас садакату лил фукараи, кедейлерге, жакырларга. Вал масакини, жана кедейлер, жакырлар. Калсаңыздар, кыргызча которгон учурда булар ошол колунда жок болгон кедей, жакыр деп айтабыз. Бирок ислам шариатында, биздин ошол шариатыбызда аалымдарыбыз ошол факир деген, ошол кедей деп которулгандагы, жакыр деп которулгандагын экөөнү айтып атат Кудай Таала бул жерде. Биринчи иретте факир, анан мискинди коюп атат. Бул ошон эсеп турайлы. Иннамас садакату лил фукараи вал масакин вал амилина алейха. Анан зекет топтогон инсандар, же бир уюм болушу мүмкүн, же вакыф болушу мүмкүн деп атасак болот. Вал амилина алейха вал муаллафату кулубухум. Жүрөктөрүн исламга ысындыруу үчүн, жүрөктөр ошол исламды кабыл кылсын ниет менен, аларды исламга баягы жакшы бир маанайда карашсын деген ниет менен мусулман болбогон, гайры муслим деп коебуз. Мусулман болбогон христиан, иуди болобу же мушрик болобу, аларга эмне кылуу дейт? Аларга да зекет берүү деп эсептелет. Вал амилина алейхи вал муаллафати кулубухум вал гаримина гаримина, бирөөлөр карызга батып калган болсо, демек карыз, бирөөгө карызы бар болгон бир инсан, гаримина вафи сабиллахи, жолоочу, вафи сабиллахи вабни сабил, вафи сабиллахи, Алла Таала жолунда күрөшкөн инсан. Бул жерде спецификалык бир мааниси бар. Ошол пайгамбардын доорунда жихадка чыккандарды эмне, аларга дагы жардам берүү, зекет берүү, бериш керек деген аят түшөт. Азыркы учурда ошол вафи сабиллахи деген сөздүн маанисине көптөгөн пикирлер айтылган дагы, буга да токтолсок дагы болот. Бул мисалы вафи сабиллахи, Алла жолунда деген сөздүн мааниси ошол баягы илим үйрөнгөндөр, студент болгондор, илим үчүн өзүн арнагандар, мисалы ошолордун бирөөсү болуп аталат дейт да. Анан кийинкилер болсо ошол жолоочулар болот. Демек кимдер? Биринчи эки орунду жакырлар ээлейт. Демек 1-2 жакырлар болуп эсептелет.
Андан кийинкиси зекет топтогондор болот. Андан кийинкиси карызга батып кеткендер болот. Андан кийинкиси Кудай Тааланын жолунда жүргөндөр болот. Андан кийинкиси болсо баягы жолдо жүргөн жолоочулар болуп, мусафирлар болуп эсептелет. Алардын ичинен зекет ар бир адам ала албайт да. Зекет алуусу адал болгон инсандар бар, зекет алуусу арам болгон инсандар бар. Ошол зекет алуусу адал болгон инсандар булар кимдер дегенде, кимдин мойнуна зекет парыз болбогон болсо, ал зекет алса болот деген сөз. Түшүнүктүү да бул. Мисалы, бай болгон бирөө, зекет берүүсү парыз болгон бирөө зекет алуу арам болот ага. Ал зекет ала албайт. Зекетти ким алат? Бир гана ошол кимдер бул классификация аталган инсандар алат. Инсан жалпысынан болсо мына бул жакырлар булар кимдер? Баштан баштайлы дагы жакшыраак түшүнүктүү болот. Мисалы, биринчи мискин деп атпайбы? Факир деп атат. Факир бул жакыр деген сөз. Булар кимдер? Булар мал мүлкү бар болуп, мисалы, бул инсандын үйү да болушу мүмкүн. Үйү болушу мүмкүн. Бул инсандын машинеси болушу мүмкүн. Жакшы бир жумушу болушу мүмкүн. Бирок бул инсандын зекет бере турган мал мүлкү жок. Ошого чейин жетелек бунун мал мүлкүнүн эмеси. Эсеби деп десек болот. Жетелек ага. Жетпегенден кийин бул эмне? Бай биз айтмакчы, аз айтабыз го, средне прожиточный минимумда жашаган инсандар бар. Мисалы, булар негизи муктач эмес эч нерсеге. Муктач эмес. Булардын зекет алуусу да арам болбойт. Булар зекет алса болот. Зекет алса болот. Экинчи ошол мискин деп коебуз. Мискиндер кимдер дегенде, булар үйү да жок болгон, жумушу да жок болгон, кыскачасы такыр мал мүлкү жок болгон инсандар мискин деп аталат булар. Булар мисалы зекет алса болот. Булар зекет алыш керек. Негизинен Кудай Таала ошол тигилерден улам буларды айтуусунун себеби баягы кийинкилер болсо бай болушу мүмкүн. Мисалы, зекет топтогон инсан өзү бай болушу мүмкүн. Бирок зекет топтоп инсандарга жардам берип жүрөт. Бай болсо да буга зекет алса болот мисалы. Андан кийин карыз, өтө бай бир инсан болушу мүмкүн, бирок карызга батып кетти. Ошол карызды төлөө үчүн ага жардамды бериши мүмкүн. Ага зекет алса болот. Көрдүңүздөрбү? Андан кийинки мисалы жолоочу, ал да бай болушу мүмкүн, бирок эмне? Мусафир. Сапарда жүргөн. Ал да зекет алышы мүмкүн мисалы. Сыяктуу, бирок эң башкы кимдин акысы дегенде, эң башкы ушул аяттын башында келген жакырлардын акысы болуп эсептелет дейт зекет. Ошон үчүн буларды издеп туруп, буларга эмне? Зекет берген жакшы. Алла Таала Куранда бул маселе боюнча дагы башка аяттарда айтат. Ва фи амвалихим хаккун лисаили вал махрум дейт. Ошол байлардын мал мүлкүндө ошол байлыктан, мал мүлктөн куру калган инсандардын жана муктач болгон, келип сенин алдыңда ошол бир жардам сураган инсандардын, ошол байлардын мал мүлкүндө акысы бар деп Алла Таала айтып атат. Акысы бар дейт. Бул жерден түшүнүш керек, инсан деген бай болгон инсандар, кимге зекет парыз болгон инсандар. Булардын мал мүлкү түшүнүш керек. Бул зекет берип аткан учурда, негизинен бул зекет берип аткан учурда мен өзүмдүн мал мүлкүмдү берип атам, мен жардам берип атам деген нерседен алыс болуш керек. Себеби бул алардын акысы болуп атат. Ал сенин акың эмес. Тескерисинче сен ошолун өзүң үчүн колдоно албайсың, үй бүлөң үчүн колдоно албайсың, жакындарың үчүн колдоно албайсың мисалы. Бул алардын акысы болот. Ошон үчүн бергенде алар тескери, алар рахматчы. Рахмат силерге, силер бар экенсиңер, менин мал мүлкүм эмне болот? Тазаланып атат деп. Мисалы башка аятта да бул маселе айтат да. Хуз мин амвалихим садакатан тутахиру ва тузаккихим дейт. Алардын мал мүлкүнөн, байлардын мал мүлкүнөн зекетти алгының, кедейлерге бергиниң. Себеби ал тутахирухум ва тузаккихим. Эмне кылат? Кимден зекет алынган болсо, аларды тазалайт, алардын мал мүлкүн толугу менен адал кылат. Себеби зекет берилмейин, мисалы бирөөнүн мал мүлкүндө зекет бар, ошол зекетти бермейинче ал инсан бунун мал мүлкү толугу менен адал деп айта албайбыз биз. Адал деп айта албайбыз. Себеби бул өзүнүн акысы эмес да, кедейлердин акысы болуп атпайбы? Ошону бөлүш керек болуп атат. Ошон үчүн бул зекет эмне кылат? Тутахирухум, аларды тазалап коёт дейт. Ва тузаккихим, кимге зекет берилген болсо, алардын да жүрөгүн тазалап коёт. Эмнеге дегенде, адам баласынын мисалы эң чоң душманы эмне болуп атат? Эң чоң душманы бул өнүгүүдө. Мисалы пайгамбар алейхиссалам хадиси бар мисалы. Маанисинде ошондой айтылат. Ким бир жакшылыкты каалай турган болсо,
бир жакшылыкты, бир жакшы бир жумушту кылам деген ниеттенген болсо, аны эч кимге айтпасын дейт. Эмне деген сөз? Айткан учурда бирөөнүн эмнеси көзү тийип калышы мүмкүн. Мисалы сен айтасың, мен эртең жакшы бир машина алам же болбосо үй алам, чоң бир үй алам деп эмне кылды, ниеттенди. Ар бирөөнү айта берсе көз тийип туруп албай калышы мүмкүн. Бул анын башына бир бале болот. Ошол себептен мисалы кедейлерге зекет бербеген учурда адам баласы тигилер эмне кылат? Бунун байдын байлыгына эмне көз тийиши мүмкүн. Же наразы болуп туруп Алла Таалага жаман дуа кылышы мүмкүн. Жаман дуа деген сөз сөзсүз түрдө ага бир бет дуа кыл же жаман дуа кылыш маанисинде эмес. Ошо мал мүлкүнө карап туруп ыраазычылык менен карабаса, анан баягы көрө албастык менен карай турган болсо, тигинин мал мүлкү да өзү да Кудай сактасын зыян алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул аят айтпайбы? Утутайрум, тиги зекет бергендер да тазалайт, зекет алгандар да тазалайт. Кантип тазалайт? Зекет алган инсан эмне кылат? Тескери жакшы дуа кылат. Айтат, сен Алла Таала сага мал мүлк көбөйтпесин. Көбүрөөк болсун. Канчалык сенде көбүрөөк болсо, ошончолук көбүрөөк сен бизге бересиң деген сөз ал жерде. Көмөктөш болот дуа менен, жакшы сөздөр менен мисалы. Эми ошол зекетти берилген, мисалы сиз акматка зекет бере турган болсоңуз, сиздин берип атканыңызды ал билгени жакшыраакпы же билбегени дурусураакпы? Негизинен маселе мына, зекет берип аткан учурда зекет берүүнүн шарттарында ошол алган киши зекеттин зекет экенин билүүсү эч бир китепте жазылган эмес. Ошон үчүн тескерисинче алымдарыбыз айтат, айтпаган жакшыраак дейт. Себеби тиги эмне кылышы, бир кыжалат кылып коюшу мүмкүн. Мисалы кээ бир инсандар бар, өтө кандай десем абийирдүү. Мисалы бизде ошондой бир нерсе бир кандай десем стереотип пайда болуп калган да. Эгерде бирөө зекетинин акчасын берип аткан болсо, ошол зекетин арам акчаны чыгарып туруп, ошол арам акчаны берип аткан сыяктуу болот да. Алган учурда кыжалат болот. Мисалы, ошон үчүн айтылбаган жакшыраак. Зекет берип атканда айтыш керек, бергенде бул мен сизге берек деп койсо эле болду. Зекетти берек деп койсо эле болду. Эң негизги ошол зекет деген сөздүн маанисинде эмне тамлик болуш керек. Ошол закатты чыгарып, тигини колуна алганда тиги кабыл кылдым десе эле болду ошо менен. А кабыл кылуу деген азыр андай да шарт эмес азыр. Илгерки учурда ошондой болгон да. Бир сода сатык болгондо саттым, алдым деген маселе бар. Азыр болсо адатта бирөө унчукпай алгандан кийин кабыл кылды деген сөздүн маанисин өтөт. Дагы ашыкча бир сөз сүйлөөнүн бир кажети жок. Аласың, колуна карматасың. Урматтым, бул сизге менин белегим деп, ошо менен бүтүп коет маселе. Зекет берген болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө жакынкы коңшусу бир акчага дейли муктаж болгон учурда кээ бири өз коңшусунан артыгыраак башка бир алыс тарапта турган бир балдар үйүнө, карыялар үйүнө зекет берген учурлар болгон да. Ошол негизи кайсынысы туура? Менимче ошо биринчи коңшусуна зекетин берген дурус болсо керек. Албетте, шариатта, билесиздер, шариатта жакшылыктардын баардыгы жакындан башталат. Жакындан башталат. Ошон үчүн өзү баягы кошуналар 3 топко бөлүнөт да. Кошуналар 3 топко бөлүнөт. Мисалы биринчи эмне бар? Кошуна, бир гана кошуналык акысына ээ болгондор бар. Экинчи кошуналык жана мусулманчылыктын акысына ээ болгондор. Үчүнчүсү кошуналык, мусулманчылык жана тууганчылыктын акысына ээ болгон инсандар бар. Булар мисалы кошуналык акысына ээ болгон инсандар булар кимдер? Булар бир гана ошол кошуна болгон, мусулман болбогон, мусулманчылыгы да жок, тууганчылыгы да жок, бирок кошуначылык. Коңшу болот. Бул эмне? Бул деген сөз эмне? Бунун бир акысы бар, кошуналык акысы бар. Кошуналык акысы бул эмне деген сөз? Кошуналык акысы сенде өзүң жегенден жедиресиң, өзүң кийгенден кийгизесиң деген сөз. Кошуналык акысы башында сөз түрү талап кылат. Эгерде мусулман болсо, мусулманчылык акысы да кошулуп калат ал жерге. Эгерде тууган болсо, тууганчылык акысы да кошулуп калат ал жерге. Ошон үчүн жакшылыктын баардыгы эмне? Кошунадан башталыш керек. Кошуна жакындан баштап анан уланат. Рахмат. Кээ бирөө айтат ошондой. Кошуналык акысы кимге таандык болот, кимди камтыйт дегенде, оң жагынан 40 үй, сол жагынан 40 үй, алдыңан 40 үй, аркасынан 40 үй дегенде алымдарыбыз жок эмес бул маселе боюнча. Ошон үчүн бул маанилүүлүгүн айта турган бир сөз. Анда азыр чакан бир сюжетке кезек берсек, андан кийинки бөлүгүбүздү биз садака маселесин карасак. Биз менен бирге болуңуздар, башка каналга которулбаңыздар.
Жума күндүн улуулугу. Жума ыйык күн. Бул күндү Аллах Таала өзү даңазалап, о иман келтиргендер. Эгер жума күнү жума намазына чакырып азан айтылчу болсо, тезинен Аллахты эскерүүгө, мечиттерге шашылгыла жана сооданы намаз бүткөнгө чейин токтоткула. Бул өзүңөр үчүн жакшы, эгер билсеңер деп айткан. Алла Таала бул аятта жума күнү намаз үчүн азан айтылганда баштап дүйнөгө тиешелүү иштер менен алек болууга жана жума намазына барууга тоскоол боло турган бардык нерсеге тыюу салган. Пайгамбарыбыздын жума намазы тууралуу хадистеринен: бүгүн ушул жайда Алла Таала бизге жуманы парыз кылды. Ким себепсиз 3 жолу жума намазга барбаса, Алла анын жүрөгүн мөөрлөп салат. Дагы бир хадисте айтылган: эң жакшы күн жума күн. Адам алейхиссалам ушул күнү жаратылган. Ушул күнү бейишке киргизилген. Ушул күнү жер жүзүнө түшүрүлгөн. Ушул күнү тообосу кабыл болгон. Ушул күнү дүйнөдөн кайткан жана ушул күнү кайрадан тирилет. Алланын алдында бул күн сообу көп күн деп аталат. Көктөгү периштелер да бул күндү ушундай аташат. Момундар Алланын нур жамалын да ушул күнү көрүшөт. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттары болсун, жума күнү Алла Таала 100 000 кишини тозоктон чыгарат деген. Дагы бир хадисте тозоктун жалыны ар күнү чак түш алдында жаңыдан жагылат. Бул убакта жума намазынан башка намаз окубагыла. Анткени жума күнү толугу менен намаз болгондуктан тозок оту жума күнү жаңыдан жагылбайт деп айтылган. Айтууга караганда жума күнү канаттуулар да, курт кумурскалар да бири-бирине жолукканда салам, салам, кандай сонун күн дешет экен. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваттар болсун, жума күнү кечинде өлгөн момунга Аллах шейиттин сообун берет, аны кабыр кыйынчылыгынан сактайт деген. Жума ыйык күн. Бул күндү Аллах Таала өзү даңазалап, о иман келтиргендер. Эгер жума күнү жума намазына чакырып азан айтылчу болсо, тезинен Аллахты эскерүүгө, мечиттерге шашылгыла жана сооданы намаз бүткөнгө чейин токтоткула. Бул өзүңөр үчүн жакшы, эгер билсеңер деп айткан. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Сиздер ободо орозо көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Биздин көрсөтүүбүздүн коногундагы бир ирет сиздерге айтып кетейин. Фаркат Ажи Юсупов, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары. Келиңиз, эми алгач садака жөнүндө бир аз айтып кеттиңиз. Орозо айында фитр садака боюнча көбүрөөк бизге суроо келет. Мына ушул боюнча алгач ушул фитр садака боюнча маалымат берсеңиз. Уруксат берсеңиз, кичине толуктап анан баштасам, улансам жакшы болот. Мисалы, негизи ошол бир киришүү иретинде дагы Кудай Тааланын ошол садака ошол адам баласы милдеттүү кылган садакасы бар. Бул мисалы ошол парз болгон садака бар, бул зекет деп аталат. Важип болгон садака бар, бул ошол битир садака деп аталат. Анан сүннөт болгон, милдеттүү болбогон садака бар, бул биздин тилибизде жөн садака деп аталат. Ошол парз болгон садака жөнүндө сөз кылдык, бул зекет маселеси боюнча. Эми важип болгон садака деп коебуз, бул битир садака болуп эсептелет. Битир садака бул ошол биздин Ханафи мазхабыбыз боюнча, андан башка да 3 мазхаб бар да. Негизи көпчүлүк 3 мазхаб боюнча битир садака ар бир жандын берүүсү важип болгон, милдеттүү болгон бир зекет түрү деп аташат. Ал эми биздин Ханафи мазхабыбыз айтат, бул битир садака бул бир гана кимдин мойнунда зекет, парз болгон зекет милдеттүү болгон болсо, мына ошолордун берүүсү важип болуп аталат, ошол милдеттүү болуп аталат деп айтылат. Башкаларга болсо мойнунда милдет болуп эсептелбейт. Бирок канчалык деңгээлде милдеттүү же милдеттүү эмес десек дагы, бул ошол битир садаканын маани маңызына караш керек. Битир садаканын маани маңызы маселе эмнеде? Мисалы караңыздар, биз орозо кармаган учурда эртең менен ооз жабабыз, кечинде оозду ачабыз. Кудай Таала бизде ооз жабуу убактысын белгилеген, ооз ачуу убактысын белгилеген. Бир орозонун 30 күндөн турат, бир күн ошондой өтөт бизде. Демек, бир күн орозонун ооз жабабыз, орозон анан оозду ачабыз. Ифтар деп коебуз. Ифтар деген сөз караңыздар, закат арабча закатул фитр.
ифтар да бир сөздөн келген. Ифтар деген сөз ошол эмне деген сөз? Ооз ачуу. Өзү негизи жаруу деген сөз. Бекитилген бир нерсени жарып чыгаруу. Ооз бекитилдиги, анан ифтар убакыты келгенде оозду эмне кылабыз? Ачабыз, жарып жиберебиз. Ошондо Рамазан башынан келип туруп, Рамазан аягына чейин келгенде биз эмне кылабыз? Ошол бир Рамазан айын бир күн сыяктуу кабыл кыла турган болсок, эй Раббим, биз Рамазан айы толугу менен, орозо менен өткөрдүк. Эми ошол орозону бүтүргөндөн кийин, ошол Рамазан айы бүткөндөн кийин, эй Раббим, калган 11 айды биз ошол тамактануу менен, ичүү менен, адаттагы турмушубуз менен алектенүүбүзгө бизге уруксат бергиниң деп эмне кылабызбы ошондо? Битир садаканы беребиз. Бул мындай маселе ошол да. Кудайдан уруксат алган сыяктуу болуп атабыз да. Эй Раббим, бир ай орозо кармадык, эми ошону битир садаканы чыгарып берип туруп, Кудай Таалам эми калган 11 айды мындай эле жашасак уруксатпы деген маанисинде. Ал жактан карай турган болсок, баягы битир садаканын философиясына карай турган болсок, ар бир жандын өзү үчүн битир садака берүүсү абзел болуп эсептелет. Эми битир садака демек кээ бир инсандарга важип болот экен, милдеттүү, кээ бир инсанга милдеттүү болот, бирок милдеттүү болбогондордон берүүсү эмне өтө сооптуу болгон бир иш болуп, Кудай Таалага жакындаган бир иш болуп эсептелет. Битир садаканын убактысы өтө маанилүү. Бул маселеге өтө так эметиш керекпиз, токтолуш керекпиз. Битир садака айт намазга чейин берилиш керек. Айт намазга чейин берилиш керек. Ошон үчүн Рамазандын ичинде берип койсоңор да болот деп айтылат. Рамазандын ичинде бул милдеттен утулуп койсоңор болот. Битир садака кимге берилет? Зекетти кимдерге алуу уруксат болгон болсо, аларга битир садака берилет. Ошондой эле баягы эреже менен берилет. Битир садаканын өлчөмү муфтиятта белгиленген. Бул муфтияттын сайтында, эмелеринде көрсө болот. Ошол битир садаканын эң төмөнү 35 сом болуп эсептелет. Эң кымбаты болсо, бул курба менен эсептелген 400дөн ашык суммада болот. Эми ошол битир садаканы эмне кылыш керек? Ар бир адам баласы өзүнүн атынан ошол чыгарып берсе жакшы болот. Эми бизде адатта көбүнчө мечиттерде берилет. Мечиттерге берилген учурда дагы бул битир садаканы намаздан кийин бербөөсү зарыл. Бизде кээ бирөө ката кылат. Намазга келет мечитке, айт намаз окуп бүткөндөн кийин чыгып баратканда яшикке битир садакасын таштайт. Эгерде айт намаздан кийин битир садака яшикке ташталган болсо, же бир инсандын колуна берилген болсо, анда битир садаканын милдетинен утулган болбойт адам баласы. Бул пайгамбарыбыз айткандай, бул жөн эле садака болуп калат. Бул жөн эле садака. Садаканын соогун алат, бирок мойнундагы милдеттен утулган болуп эсептелбейт битир садаканын. Ошон үчүн битир садака намаз убактысына чейин берилиш керек, сөзсүз түрдө. Бул өтө баягы маанилүү болгон бир жери битир садаканын. Анан битир садаканын негизги максаты эмне болуп атат? Битир садаканы ошол айт күнү ошол жакырлардагы байлар менен тең ошол баягы ошол күндүн шандуулугуна катышып, байлардын даражасында ошол күндү майрамкада өткөрүшсүн деген максат менен негизи берилет битир садаканын эмеси да ошол. Ошону аткарыш үчүн анан айта турган дагы бир нерсе, бир пикир иретинде бизде ошол битир садаканы эң төмөн 35 деп эле өтө бай инсандар ошол сараңдыгынан улам болушу мүмкүн 35 сомдон чыгарып берет. Бул жакшы эмес. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат, негизи буга өлчөм катары бул нерсени алсаңар жакшыраак болот дейт. Өзүң эмнени жеген, сен да маса күнүмдүк тамак жейсиң, күнүмдүк эмне жейсиң, кандай жейсиң? Кээ бир инсандар күнүмдүк 300 сомго тойгондор бар, кечиресиңер, кээ бирөө 1000 сомго тойбогондор бар. Кээ бирөө бар, бир эртең менен бир ресторанда тамак жесе, обедти башка ресторанда кылат. Күнүнө бир 10 000 сомдой акча көрөткөндөр бар тамак ашына. Мына ошолордун чыгарып 35 сом бергени битир садаканы мен оюмча бул уят эле нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн баягы орто жолду кармап туруп беришсе жакшыраак болот деп ойлойбуз ошол. Битир садака маселесинде. Ал эми жөн эле садакага келе турган болсок, ошол жөн эле садака бул татавву деп коебуз. Адам баласынын Алла Таала айтпадыкпы биринчи ибадат деп башынан айтпадыкпы ошол. Садака бул бир ибадат, анан садака адам баласын Алла Таалага өтө тез жакындатат. Ошон үчүн бул ким садака берген болсо, онун пайдасы бул дүйнөдө пайдасы өтө чоң.
бул дүйнөдө пайдасы эмне? Бул дүйнөдө материалдык садакадан айтып атабыз. Материалдык садака бере албаган инсан да садака бериши мүмкүн. Расулуллах алейхиссалату вассалам бул хадисте өтө тортулар. Мисалы, тасбих кылса дагы садака, зикир кылса дагы садака, бирөөгө жылмайып койсо да садака, бирөөгө жакшы бир сөз сүйлөп койсо садака, жолдон сиз айткандай эле бир таш алып койсо дагы бир садака болуп эсептелет. Бир эркектин Кудай Тааланын астында дейт, эң улуу садакасы, андан улуусу жок. Эң улуу садакасы өзүнүн жубайына, үй бүлөсүнө, бала чакасына, жакындарына, туугандарына короткон мал мүлкү болуп эсептелет. Мисалы, кээ бирөө бар, эмне кылат, барып башка жерге жардам берип, үйүнө алып келсин, өтө сараң кылат. Мисалы, аялда ошончолук хадистер бар. Алып туруп ошол бир тиштем нанды жубайынын оозуна ошол садака иретинде салып койсоң, дагы өтө чоң сооп кыя болосуң деп айтылат. Ошон үчүн зекеттин ала турган инсандар бар белгилүү. Анан садакада жалпы бир өкүм бар. Арамдан садака болбойт. Арам мал мүлктөн садака болбойт эч качан. Арам мал мүлкү тапкан инсан ошол арам мал мүлктөн чыгарган садакасы, берген садакасын кыпындай Алла Тааланын астына соо болбойт. Мүмкүн бул дүйнөдө бирөөнүн социалдык жактан бир пайдасы тийип калышы мүмкүн, бирок акиретке мунун эч кандай салымы жок. Бирок садаканын негизги максаты бул Алла Тааланын акирети болуп, акиретке бир салым болуп эсептелет. Экинчи максаты эмне? Ошол коомчулукту эмне өркүндөтүү болуп эсептелет. Садаканын максаты ошол. Ошон үчүн берилген садака Кудай Таалага жакындатат адам баласынын. Ошон үчүн баягы садака берген учурда өтө кичпейилдик менен бериш керек. Бүгүнкү күндө кредит алган инсандар бар. Бирөөгө күндө бирөөгө процентке, пайызга акча бергендер бар. Анда алардын садакасы кандай болуп калат? Бул өкүнүчтүү маселе, ачык эле айтыш керек. Кээ бирөө баягы жүрөк оорутпашынан көңүл калып калат, анан тигинде мындай деп айтпай коюшат бул маселени. Ачык эле айтыш керек. Арам жол менен табылган акчадан берилген садаканын кыпындай акиретке бир пайдасы жок. Кудай Таала бул инсан жакындай албайт. Ошондойлор бар, баягы өзүн алдагандар бар. Өтө арамга берилип туруп, кредит аркылуу, анан баягы пайыз аркылуу акча табат дагы, бирок чоңдогон суммаларды эмне кылат? Алла Таала жолунда садака берген болот, ойлойт мен чоң иш кылып атам деп. Бирок бир нерсени билиш керекпиз. Кудай Тааланын астында сумманын, көлөмдүн эч кандай бир эмеси жок, мааниси жок. Кээ бир инсан бар, 1000 сом берет, ал 1000 сомун баркы кээ бир инсандын 1 сом берген 1 сом баркына жетпейт. Маселе ниетте болуп атпайбы? Аллах үчүн таза болгон мал мүлктөн Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн ихлас менен. Ихлас деген сөздүн мааниси бир гана Кудай Тааланы көздөп, башка максат көзөлбөш керек. Ошон үчүн Hazreti Айшанын өтө жакшы эмеси бар бул маселе боюнча. Адаты бар болчу. Бирөөгө бир жардам берген болсо, тиги жардам алган киши рахмат сизге деген болсо, Айша да кайтарат эле. Рахмат сизге дейт эле. Тиги Алла разы болсун десе, бул да Алла разы болсун дейт эле. Тиги кандай сөз айтса, бул да кайталайт. Айтат: "Эй энеке, сиз эмнеге мындай кыласыз?" Тиги рахмат, сиз рахмат айтат да: "Мен берген садаканын ичине Кудай Тааланын ыраазычылыгынан башка эч нерсе аралашпасын" деп атам. Эгерде бул рахмат деди сөздү рахмат мага айтты, мен рахматын кайтарып бердим. Эмнеге? Баягы садакамга аралашпасын рахматы депчи. Ошон үчүн баягы садака бергендер Куранда аятта өтөт, баягы Инсан сүрөсүндө: "Иннама нут'имукум ливажхиллахи ла нуриду минкум жазаан ва ла шукура." Биз Аллах үчүн силерге садака беребиз. Аллах үчүн силерге жедиребиз, ичиребиз. Ла нуриду минкум жазаан, силерден бир сыйлык да күтпөйбүз. Валя шукура, силердин рахматыңар да бизге кереги жок дейт да. Садаканын мааниси ушундай болуш керек. Бирөө берген учурда эч нерсе күтпөш керек. Кээ бирөө бар, бир жардам берип коет Алла үчүн, бирок убакыт өткөндөн кийин мен ага жардам бердим, эми кел мага жардам берип кой деп барып андан суранган болсо, анда бул садаканын соогун текке кетирген болот. Садакалардын эң жакшысы кайсы боло турган болсо, садака жария деген аталат. Эң жакшы садака жария. Жария деген сөздүн мааниси адам баласы бул дүйнө менен коштошсо дагы эле анын амал дептери жабылбай тургандай деңгээлде садака ташташ керек. Ал эмне болот дейт? Ал 3 нерсе деп айтат Hazreti Пайгамбар хадисинде. Эмне? Өзүңдөн кийин дейт, сага жакшы дуа кылган бир перзент таштасаң дейт. Бул да өтө маанилүү. Анан эмне? Өзүңдөн кийин пайдалана турган бир илим таштасаң дейт. Мисалы китеп жазуу, макала жазуу, башка нерсе бар, өтө чоң садакалардан болуп эсептелет. Туура нерсе албетте, туура эмес эмес. Туура нерсе жазган учурда. Андан кийинкиси болсо ошол
адамдардын пайдасына тие турган нерселер, бул суу, көпүрө, башкалар сыяктуу. Ошон үчүн адам баласы бир садака кылган учурда бир күнүмдүк садакалар бар, анан түбөлүктүү садака бар. Ошол түбөлүктүү садакаларда маани берсе жакшыраак болот. Бүгүнкү күндө мечит салууда көп мечит салып атышат. Анан эл арасында мечит салгандан мечиттердин саны Кудайга шүгүр көбөйүп эле калды. Бала бакча, мектеп салса жакшы болмок деп айтылат да. Бирок хадистер бар, мечит курган адамга бир жакшы сооптор жазылат деп байланыштуу. Менимче ошол бала бакча кура турган адам деле ошол мечит салгандай деле соопко ээ болот деп ойлойм. Бул акыркы күндөрдө талаш тартыш маселеси. Өзгөчө биздин медиада да бул талаш тартыш маселеси бар. Соц тармактарда өтө көп. Бул маселе боюнча жазгандар. Против болгондор, за болгондор. Бирок мен бул маселе боюнча жеке өзүмдүн пикиримди айта турган болсом, жеке пикиримди, албетте мечит өтө жакшы. Мечит Аллахтын үйү, ал ибадаткана, бул өтө нерсе. Анан мечит, билесиздерби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда мечит эмне деген биринчи ошого жооп бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда мечит дегенде, мечит бир гана барып 5 убакыт намазды окуп чыгып кетүү үчүн эмес. Бул социалдык объект болгон мечит. Ошол мечитте илим да ошол жерде болгон, тарбия да ошол жерде болгон, мамлекеттик маселелер да ошол жерде чечилген. Башкача социалдык объект да ошол мечит болгон. Өзгөчө ибадат баягы диний объект да ошол мечит болгон. Кыскачасы керек болсо саясий объект да ошол мечит болгон пайгамбардын учурунда. Ошондон улам карап туруп, азыр болсо мечит деген сөз, мечит деген түшүнүк өзүнүн ичине камтыган көптөгөн маанилерин жоготуп туруп, бир гана ибадат кана иретинде гана эметилип калган, кабыл алынып калган. Азыркы учурда ошондой. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ошол мечит тууралуу хадистерди алып туруп, азыркы гана биздин жашообуздагы, азыркы учурдагы мечит түшүнүгүн менен айкаштырып, түшүнүү бул туура эмес болуп эсептелет. Ошондуктан демек эмне, азыр баягы мамлекеттин структурасынын ичинде эмне болот, ошол баягы талим тарбия маселесин деп айталы, баягы образование тууралуу кете турган болсок, пайгамбарыбыздын ордуна мечит баарын камсыздаган болсо, азыр мечит аны камсыздабайт. Ошон үчүн мечиттин башка объекттерге да эмнеси муктаждык бар. Ошон үчүн адам баласы эгерде Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, бул өтө маанилүү. Эгерде адам баласы Алланын ыраазычылыгы үчүн эмес, эл көрсүн, кандай мен байм деп эң коз мечит салса дагы андан эч кырпындай бир сооп ала албайт. Эң коз мечит салса дагы. Бирок Алла үчүн мечит салбай, Алла ыраазычылыгы үчүн ошол жерде балдар талим тарбия алсын, илимдүү болушсун, элине жерине пайдалуу болсун, Кудай Тааланын акыйкат жакшы кулдарына жеткен болсун деген ниет менен мечит же кечиресиңер бала бакча сала турган болсо, мечиттен кем сооп албайт ал киши. Мечиттен кем сооп албайт. Себеби ал замандын өтө чоң муктаждыгы болуп эсептелет азыркы учурда. Кудайга шүгүр, мына азыркы учурда бул нерсеге жеткен биздин эмелерибиз бар. Атактуу аты чыккан фонддор бар. Кудайга шүгүр, мисалы бир гана мечит курбайт алар. Канча фаптарды куруп ташташты. Канча социалдык объекттерди куруп, канча образовательный объекттерди куруп атышат мисалы. Ошол кимдер булар? Алла Тааладан корккон мусулман байлар ошол зекеттин акчасын жиберип туруп, ошол мектеп салып бергиле, бала бакча салып бергиле деп ошону жөнөтүп атышат. Ошон үчүн биз ошондойлорду эмне жакшылап түшүндүрүп аткарыш керекпиз. Рахмат. Эми бир аз убакыт бар экен, телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна кезек берсем. Орозо кармаган адам атыр колдонсо болобу деген суроосу. Атыр өзү негизи мындай деп түшүнөлү. Атыр ар кандай жыттар, ар кандай жыт. Жыт эч качан орозого тоскоол болбойт. Ошон үчүн адам баласы коркпой эле атыр колдонсо болот. Качан мисалы бизде мусулмандарда көбүнчө мис колдонобуз да, мис колдонгон учурда ошол мис деп коебуз, май, спиртсиз. Неге спиртсиз колдонгон жакшыраак болот? Себеби ошол спирт бир көлөмдү ашкандан кийин намазга тоскоол болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мүмкүн болсо колдонбош керек. Мындай май колдонгон учурда эгерде оозуна тийип калып, ошол оозун майын жутуп калган болсо, ошондо гана орозосу бузулат. Жыттан орозо бузулбайт. Керек болсо мурутуна да сүрүп койсо болот мисалы. Жакшы жыт алайын деп сүрүп койсо да орозону бузбайт. Жакшы. Орозо экендигин унутуп калып, тамак ичип алсак кандай кылуу керек?
Өтө жакшы бир суроо. Биринчиден, орозо кармап аткан киши унутуп калып, тамак ичип алган, жеп алган болсо, орозосу бузулбайт. Китептерде жазылат, курсагы тоюп, мисалы, алдына бир кесе тамак алып келип алып туруп, ошо баарын бүтүрүп курсагы тойсо дагы, эстей элек болсо дагы, эмне болду? Орозосу баары улантып кете берет орозосу. Себеби пайгамбарыбыз ошол тууралуу хадиси бар. Алла Таала ага жедирди, ичирди деген хадис бар. Эми орозосун ошол унутуп тамак жеп аткан киши жеп аткан учурда эстеп калган болсо, мен орозо элемин деп эстеп калган болсо, эстей турган болсо, же болбосо бирөө келип туруп, сен орозо эмессиңби деп эстеткен болсо, дароо ошол жерде жегенин токтотуш керек. Акылына баягы келди, эстегенден кийин ошол жерден токтотуш керек. Эгерде кой ошол кашыкты жарым жеп алайын эми бүтүрүп алып, оозумдагыны чайнап бүтүрүп коеюн деп болбойт. Эстегенден кийин жутту, бүттү, орозосу дароо бузулат. Ошондо каза болуп калат. Ошол күнүнө дагы бир күн орозодон кийин кармаш ага милдет болуп эсептелет, важип болуп калат, кармаш керек болуп калат. Рахмат. Дааратта мурунга суу тартканда кирип кетсе, орозо бузулабы? Мурунга суу тартып, же дымакка өткөн болсо, дымакка өтүп, тамакка өткөн болсо, албетте тамактан, мисалы, бул мазмаза деп койсуз, эсин чактап коебуз. Ооз чайкаган учурда ошондой. Ооз чайкаган учурдагы эт жаттап ооз чайкаш керек, тамакка чейин сууну өткөрбөш керек. Тамакка өтүп кеткен болсо, мурундан кирип кеткен болсо, анда орозосу бузулат, каза важип болот. Бир күн орозо кармаш керек болуп калат кийин кайра. Кокустуктан башка оор нерсе тийип кетип, баштан кан акса, орозо бузулбайбы? Жок, орозо бузулбайт. Кан чыкса, орозо бузулбайт. Кускан кишинин орозосу бузулабы деген суроо? Бул жерде немени караш керек. Кускан кишинин орозосу бузулабы же бузулбайбы? Мисалы, эки түрдүү кусуу деген бар да. Өзү атайын өзүн кустурган болсо, же болбосо өзү кускан болсо. Өзү эгерде кускан учурда ооз толтуруп кускан болсо, өзү кускан үчүн ооз толтуруп кускан болсо, мисалы, ошончолук кусту, кускан нерсесин оозун толтурду, мисалы. Толтуруу деген сөздүн мааниси кармай албайт да, өтө кыйын кармаш, оозунда кармаш. Анда орозо бузулат. Эгерде ооз толук куспаган болсо, анда орозосу бузулбайт. Кургак учук менен ооруган адамга орозо кармаш кыйын болсо, ал адамга орозо карыз бойдон калабы? Негизи ошондой. Ооруп аткан кишилерге бул компетенттүү болгон, мусулманчылык жакшы берген докторлор ошондой эмне кылат, өкүм берет ошол жерде. Сага орозо кармаган болот же болбойт. Эгерде ошол орозо кармаган болбойт дей турган болсо, эми ошол кургак учуктан ооругандар, туберкулез деп коебуз да. Ошол туберкулез ооругандар көбүнчө ошол орозо кармай албайт да. Буларга орозо учурунда орозо кармоо милдет болуп эсептелбейт. Айыккан учурда кийинчерээк бул орозосун каза кылыш керек болуп калат. Кайра кармаш керек болот. Эгерде такыр кармай албай калган болсо, такыр мисалы ден соолугу эч кандай уруксат бербейт да. Анда фидия берет. Фидия деп коебуз, ошол эмне кылат, кембагалга ошол белгилүү өлчөмдө тамагын камсыздап берет. Рахмат, убактыбыз соңуна чыгып калыптыр. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз Фархат Ажи Юсупов болду, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары. Садака бул Аллахтын ачуусун өчүрөт, кабырдын кысуусунан сактайт. Жана албетте садака бул көптөгөн балелердин алдын алат. Бүгүнкү туткан орозоңуздар кабыл болсун. Сиздер ОБОДО орозо программасын көрдүңүздөр. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.